Гөлгө чөкпөгөн аргымак. Мындан 1 кылым илгери Сарычелектин Кылаа көлүнүн жээгиндеги жайыкта Саруу уруусунун бийи Кулмырза, ары жагы Талас менен Токтогул, бери жагы Чаткал менен Ала Буканын бийлерин улакчылары менен кошо чакырып, чоң той өткөрөт. Ал тойдо Бешкаман уругунан чыккан Атамырза аттуу улакчы катышкан эсте каларлык оюн болгон. Бул оюнга Бешкамандын жигиттери менен 4 тубандан келген улакчылар оюн көрсөтүшөт. Ошондо эр-азаматтардын ортосунда абдан кызыктуу таймаш жүргөн. Кээде улакты коноктордон куралган улакчы Бешкамандардын уруу башчысынын алдына таштаса, кээде Бешкамандар коноктордун менсинген бийлеринин алдына таштап жатышты. Эреже боюнча топтун мүчөсү каршылаш оюнчусунун уруу башчысынын алдына улакты таштаса, ал адам жылкыдан баштап торпок, кой, козуга чейин энчи берген. Ошентип эки уруунун мыкчыгерлери оюнчулар таштаган улакка маашыр. Мындай жерде өздөрүнүн колу ачыктыгын көрсөтүп калуу да абдан маанилүү. Эл оозуна алынат, бий шайлоодо утушка да ээ болот. Жок эле дегенде баланча бий оюнчуларга кыл куйрук бериптир же мынча туяк айтатыптыр деген айтымга ээ болуу үчүн берешендигин көрсөтүшөт. Колго тийген улакты эч кимге бербей, улам бийлердин алдына алып барып таштап жаткан Атамырзага ачууланган каршы топ бир заматта бирге калышып, баш ийкешип шыбыраша калышты. Көрсө алар бул кутурган Бешкаманды Кылаага такап барып, улакты колунан эңип албасак, бизге берчүдөй эмес, дешкен тура. Заматта топтолуп келип, Атамырзаны Кылаанын камыштуу жээгине сүрүп барышты. Атамырза оюндун кызуусу менен көл тарапка ыктап калганын байкабай калыптыр. Бир убакта караса эле астында Кылаа көлү, артында улакчылар кууп сүрөп алышкан. Артка жол жок. Ошондо каршысындагы улакчы: «Эми каяка качар экенсиң? Колго тийбей буйтайсың, деди. Анда Атамырза: «Силердин бул кычамдыгыңарга баш ийип улакты кармата берер мен эмес», деп тиштенет да күтүүсүздөн минген атын өңөргөн улагы менен сууга боюн таштап жиберет. Уруунун намысы өз өмүрүнөн да бийик туруп, каны дүргүп алган Атамырза көлгө курулдап түшүп кетти. Мындай болорун ойлобогон улакчылар шашып калышты. Артынан ким барып суудан куткармак? Даап эч кимиси бара албады. Акылга сыйбас бүтүм чыгып кетерин күтпөгөн мырзалар ден дароо. Ар биринин башында ойлонбой иш кылдык. Намысыбызды өзүбүз тебеледик. Эки элдин ынтымагына доо кетирдикпи? Деген ой. Ошондо оюнга маашыр болуп, тамаша кылып карап турган элди бул көрүнүш чочутту. Азыр эле ызы-чуу, кыраан каткыга баткандардын ооздорунан келмес түшүп бир саамга селейди. Кылаа көлү Сарычелек көлүнүн жанында жайгашкан, айланасын камыш баскан, бир караган адамга сүрдүү, саздак көл. Ал жакка анча-мынча мал түшсө, сазга тыгылып, араң чыгарышып алышчу. Эки уруунун башчылары ордуларынан тура калышты. Бешкамандын бектери камчыларын кезеп, кычамдык кылган улакчыларга чала чарпыт обдула кетишти. А келген меймандардын бийлери күнөөлүү баштарын жерге салаңдатат. Айрымдары жанындагысына: «Эми мындай мыкты баатырга баш берип кутулбасак, эки уруунун эли чабышып кетишет го», деп шыбыраганга үлгүрдү. Атамырзаны жакындан билген туугандарында бир аз үмүт бар эле. Анткени анын сууда мыкты сүзгөнүн жана тулпары да мыкты экенин билишчү. Ошондуктан суудан чыгар деп күтүп турушту. Чындыгында ошондой болду. Бир убакта көлдүн аркы бетинен сороктогон караан көрүндү. Жабыла карап турган эл көлдүн тиги тарабына колдорун серепчилеп чурулдайт. Чын эле ал Атамырза экен. Болгондо да аты мүнүп, улагын такымына кыпчып жээкке чыгып баратат. Ошондо эл: «О, касиеттүү Камбар атанын тукуму! Адамдан өткөн эстүү тура, ээсин өлүмдөн сактап калыптыр», деп таң калышты. Элдин аттуусу ат менен, жөөсү жөө жалаңдап Атамырзага чаап, көлдүн жээгинде аты бир жерде, улагы бир жерде, өзү бир жерде чарчап отурган баатырды тегеректешти. Аңгыча Бешкамандардын аксакалы:
Сага жараткан өзү жар болду. Кайра жаралдың. Мындан кийинки турмуштун оор сыноолорун кабагым кашым дебей көтөрө турган баатыр болдуң. Атагың кылымдарга тарасын. Беш камандардын намыска кандай бекем экенин айтып, аңыз кылып суктансын. Урпактарың жолуңду уласын. О мен, деди. Жардап турган эл жапырт алакан тартышты. Ата мырза эсине келип мына буларды айтып, элдин оозун дагы бир жолу ачырды. Бешкамандарга намыс алып келейин деп болгон күчүмдү жумшап ойноп жаттым. Муну баарыңар карап турдуңар. Ошондо оюнчулар ичкүйдүүлүк менен мени көлгө такап туруп, улакты тартып алмакчы болушту. Көлгө такалып кайда барарымды билбей, чындыгында бир аз шаймооду. Ошентсе да ички намысым улакты колдон чыгарба деп жатты. Карагердин эки кулагын эки колум менен бастым да тобокел деп сууга теминдим. Аттын кулагына суу кирбесе ал чөкпөй турганын атам айтып калчу эле. Ошол гана оюма келиптир. Көлдүн түбүндөгү мен көргөн кереметти силер элестете албасаңар керек. Ал жакта өзүнчө ажайып бир дүйнө бар экен. Көзүмдү кадимкидей ачсам, айлана жарык. Суунун тунуктугунан мен күзгүгө карап тургандай эле болдум. Суу түбүндөгү балырларды, өйдө карай ыргалган узун башкача чөптөрдү аралап сүзүп жүргөн ар түркүм балыктарды көрдүм. Аңгыча кандайдыр бир күч атым менен өйдөгө катуу түрткөндөй болду. Анан карагер да арышын таштап сүзүп жөнөдү. Жээкке чыксак тиги өздөн бери көл түбүнөн сүзүп өткөн турбайбызбы? Карагер ат катуу күч жумшады. Мени бир кудай өзү сактады. Жабалактаган эл уу-дуу болуп күбүр-шыбыр аралап, арасынан бирөө: "Сени жигиттин пири Шаймерден колдосо, атыңды Камбар ата колдогон экен", деди. Бул окуя азыр да Бешкаман уруусунун улуу муундары улам кийинкилерине аңыз кылып айтып келишет.